Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт сарайында Кыргызстандын эркин күрөш жана грек-рим күрөшү боюнча чемпионат өтүп жатат. Ал эми учурда грек-рим күрөшү боюнча балбандар килем үстүндө ат салышууда. Борбор калаада өтүп жаткан бул чемпионат өлкө ичиндеги эң чоң мелдештердин бири. Аны уткан балбандар Кыргызстандын атынан эл аралык турнирлерге, анын ичинде быйыл өтө турган Париж Олимпиадасында ойнотула турган лицензиялык мелдештерге катышууга мүмкүнчүлүк ала алат. Быйыл бизде өзүбүздөргө белгилүү болгондой ошо жанагы жолдомо ойнотулуучу турнир бизде өтөт. Ал жерден биз ала элек жолдомолорду ошол жерден алуу деген максатыбыз бар. Азыр биринчиликти өткөрүп, курама команданы түзүп, даярдоо иштери, спортчуларды даярдоо, анан ошол жерден мүмкүн болушунча көбүрөөк жолдомо алуу деген максатта азыркы биринчиликти өткөрүп жатабыз. Бүйүр кызыткан мелдешке өлкөнүн 7 дубанынан келген балбандар килем үстүндө күч сынашты. Алардын бири Мухаммед Калбаев бир нече убакыттан бери кызуу даярдыкта жүргөнүн айтып, келечекте Кыргыздын жылдызы жанган спортчуларынын катарын толуктоону максат кылганын кошумчалады. Даярлыктар өтө сонмулуу. Ошо 2 айдан бери даярданып, интернатта даярдандык, спорт школада өзүм окуйм. Даярлыктар дагы 82 дагы бир встречадан кийин 72 даярдан. Ал эми грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаевдин билдиришинче, Кыргызстандын биринчилиги улуттук курама команданын мүчөлөрүн аныктоо, спортчулардын чеберчилигин арттыруу, спорттун бул түрүн жаштар арасында жайылтуу жана балбандарды эл аралык мелдештерге даярдоо максатында өтүп жатат. Курама команданы тандоо, анан бул жерде уткан балдарды Кудай буйрса быйыл бизде лицензионный турнир өткөн жатат. Олимпиадага жолдомо утууга Бишкек шаарында. Анан сразу эле Азия биринчилиги өтөт. Ошол жака курама команданы тандап атабыз азыр. Ал ортодо белгилүү балбан Токио Олимпиадасынын күмүш медалынын ээси Акжол Махмудов килем үстүндө күч сынашып жаткан балбандарга ийгилик каалады. Кабыл тилек күчтүүсү жеңсин. Эң негизгиси травмасыз, кызыктуу күрөш көрсөтсүн. Жаңы күрөш баштаганда залдын оформлениясы да мындай эмес болчу. Бүгүнкү күндө толук шарттар түзүлдү. Залда бир дегенде күрөшкөнгө одно удовольствие болот. Ошондуктан жогорку деңгээлдеги баарым. Мелдеште мыктылардын мыктысы тандалып, өлкөнүн намысына жарай турган эр-азаматтардын сурулуп чыгуусуна калыстар ишенимин артышат. Балбандардын ар бир жеңиши бул жалпы мамлекеттин, машыктыруучулардын, колдоочулардын элдин эмгеги деп эсептерин чемпионаттын жүрүшүндө калыстыгын көргөзүп жаткан Саиддин Азизбаев билдирди. Дүйнөдөгү эң күчтүү державалардын катарына күрөш боюнча курама командалардын катарына кирип отурабыз. Мурда болсо биздин балбандар бүгүнкү күнгө караганда начарыраак күрөшчү. Себеби деген ушул бүгүнкү күнгө ушул деңгээлге, эң күчтүү деңгээлге бүгүн келдик. Бул болсо жалпы эле дене тарбия адистеринин, машыктыруучулардын, федерациянын, дене тарбия спорт департаментинин, олимпиялык спорт түрлөрү дирекциясынын, жалпы эле Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин ушул жылдар бою иштеген эмгеги. Алыска айыл аймактарда көзүндө оту бар дымагы күч балбандарды спортко үйрөтүп, жогорку көрсөткүчтөргө чейин ийгилик жаратууга шык берген машыктыруучулар өтүп жаткан мелдешке бир нече окуучуларын алып келген. Алар окуучуларынын мелдешке ийгилик жаратаарына ишеними чоң. Кыргызстандын биринчилигинде ар дайым келип, ушу балдарыбызга бал этетип, ошолордун ийгиликтери менен, башка жолдору менен келип таанышып, карап, балдардын даярдыктарын көрүп кетебиз. Кудай буйрса эми ниет кылып атабыз, балдарыбыз Азия улук мелдешке лицензия алат деп. Канат Бегалиптин биринчи тренери болом. 2008-жылы Канат Бегалип Олимпиаданын экинчи болуп, ушу Акжол Махмудов 10 жашта балдар болчу, ошо мотивация берип, азыр Акжол менен жоломон жаш балдарга мотивация болуп атыр да. Беттешүү күйөрмандардын коштоосунда кызуу уланып, ар бир чыккан балбанды сүрөөн салып колдоп жатышты. Дегеле өткөн чемпионат жылдагыдан жакшы өтөт да. Кандай десем, алып баруусу, жасалгасы бүт. Орустар айтмакчы, на самом высоком уровне деп коет эмеспи? Ошондой өтөт. Спортчулардын даярдыктары жакшы. Жогорку деңгээлде десем болот. Бүгүн Каба улуу Кожомкул атындагы спорт сарайында грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстандын чемпионаты старт алды. Жалпы 200дөй балбан күч сынашып, 11 январда жеңүүчүлөр аныкталат. Белгилей кетсек, Париж 2024 жайкы Олимпиада оюндарына 5 жолдомо бар. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.